Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушу кудуреттүү улуу табылга кут кыргыздын улуулугун таанытуу ошо деги эле адамзаттын жашоого жаралуу максатын билгизүү, жеткирүү. Көп жылдан бери ушул жаңы доор талабын, өзгөчөлүгүн алымдын келишинче түшүнүшүмчө ошо жөнөкөйлөштүрүп түшүндүргөнгө аракет кылып келатам. Анан ушу акыркы мезгилдерде ошо башаттан башталма деп айтылат элемде, ошо башталмадан башатка, ошо эшиктен төргө чейинки баардык кеңир нерселер алынып, жазылып, ирээттелип бүттү. Эми ушу жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп берүү же болбосо адам алган, кабыл алган адам жөнөкөйлөшүп, түшүнүп өсүү. Анан ошол окуган бир бөлөк, укканда бир бөлөк, аткаруу, анан ошого калыптануу, анан ошол бийик бир деңгээлге отуруу ушул өзүнчө бир чоң маселе болот. Анан ошондо ошо ааламдан кабар түштү, урматтуу улуу журтум. Сунуш тапшырма түштү, алтын доор аяндары түштү. Жөн эле билдирүү эле түшкөн жок. Билдирүүдөн кийин сунуш тапшырма түштү. Ошого биз калыптанышыбыз керек, ошону аткарышыбыз керек. Же болбосо ошо илим ал десе эле мындай көпчүлүк маани бербейт. Илим алганда адам эмне болот? Мисалы ошо табигый илимди алганда эң кем болгондо мындай адам сыпатка калыптанат, жашоого жаралуу максатын билет, аалам сырын ачат, ааламда эмне бар, кайсы 18 000 ааламда эмне бар дегендей мындай жалпылаштырып, кыскараак, кененирээк түшүнөт. Адамдын жашоого жаралуу максаты эмне? Улуттардын өнүгүү жолу кайсы? Бүгүнкү күнгө чейин кандай өнүгүп келген? Ылдый жаккабы, өйдө жаккабы, өсүү жолундабы? Мына илимди жөн эле мындай жөнөкөй. Андан кийин ошо илимди тереңдеген кезде ушу унчукпастыкка өтөт. Улуулук сыпат калыптанат. Эмоция кетет, энергия жайгашат ошо илим алганда. Андан кийин ушул өзүндөгү эле бир керемет сыйкыр бар экенин, жаманды деле, жакшыны деле адам өзү жаратып алып атканын, ооруну деле, ооматты деле адам өзү жаратып алып аткандыгын, ушу өзүнүн оюна карап эле аалам жер айланып аткандыгын ушуну түшүнөт. Анан бар ушу илимди аябай тереңдеп алган кезде өлүм сырын таап алып, анан өлбөстүккө пайдаланып өсөт. Иняндан, күнүмдүк бир көз караштан бийиктейт. Анан ошол жан дүйнөсү өтө бийиктегенде качкан куттары, качкан касиеттери, качкан периште жөлөмө күчтөрү же ошо качкан бир энергиясы кайра кайтып келет. Кыскасы, жаңы доордо бул табигый илимсиз жашоо жок. Урматтуу улуу журтум, менде ушундай болуп атат. Эми мен кыргыз журтун жыйынтыктадым. Көп адамды окуттум, көп адамды өстүрдүм, көп адамды боштондукка чыгардым, бийиктеттим, өзүн тааныттым. Мына эфирден эле не деген гана сөздөр, не деген билдирүүлөр, не деген ушу сунуш тапшырмалар, өстүрүүлөр, кеңештер берилип атат баалаган кишиге. Анан эми азыр бул адамзат үчүн түшкөн илим, ушу адамзат үчүн орус тилге котортуп, тилди жатыктырып, жөнөкөйлөштүрүп, ушунун аракетинде болобуз. Анан эми ар адамдын ичине кирип кете албайт экенбиз. Же болбосо ошол баягы өзү улуу болгону менен жан дүйнөсү ошо алейдей болуп калган эжагайлар бар. Жан дүйнөсү жабыркап калган, жан дүйнөсү жарды болуп калган эжагайлар бар, жарандар бар. Алардын ичине кире албайт экенбиз. Алар же өлүп жөйлөр, же мезгили келгенде өсөр бул доордо.
Анан ошон үчүн мүмкүн убакыт керектир. Бир тамакты жегенде деле бир сиңиргидей убакыт керек дегендей. Келиңиздер эми ушу өзүңүздөрдү бош кармап, ушу ааламдык сабагы болуп аткан убакта бир чоң энергиялар иштейт. Өзүңөрдү аябай бошотуп, ошо боштондук жөнүндө көп окуп берейин. Мына алтын доорго аркамда турат. Эң биринчи өтүүчү закон бул боштондук. Адам өзүн өтө эркин сезгенде өзөк мындай ааламдан дагы өткүр энергия сенин турпатыңды керемет менен багындырат жана нурга айландырат. Денеңди нурга айландырат. Периштеге сыпатка барасың, же денеңдеги мусор ойду кетирет деп түшүнсөк болот. Өзүбүздү эркин сезгенде. Өзүңдү кыйнава, жазалаба. Жөн эле улуу энергиянын ээсимин деп өтө боштондукту пир тут. Ошо кысылуудан оору пайда болот, ошо кыжаалатчылыктан оору пайда болот. Ошентип өзүңүздөрдү өтө бош кармаңыздар, эркин кармаңыздар. Ошо тегерегиңизде көзгө көрүнбөгөн көп энергия бар. Ошонун эң жакыны ошо боштондук деген энергия. Ошо боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп кайра ошо самап айтып, жаратып айтып, анан ал келдиби денеңди бошотуп отуруңуздар. Ошо боштондуктан анан эфир аркылуу өтө чоң энергия кирет. Мүмкүн болсо жатып деле алсаңыздар болот. Ошо эркек балдар, эркек адамдар уйкуга да өтүп кетет. Мындай чарчап жүргөн, кызылып жүргөн адамдар уктап кетет. Мына бизге ошол көп адам барат, же эфирден кийин чалат, кузуп атканы болот, ошо эфир убагында башы ооруганы болот, ошондой тиет. Мындай эле бир эле катар окутуп кетүү эмес, бул жерде ошо энергия өткөрүп, айыктырып кетүү. Энергия аркылуу ошо адамды калыптандырып кетүү, мындай адам сыпатка, арбайлык түшүнүккө калыптандырып кетүү, ошо энергия аркылуу. Бул иштейт, муну эч ким каршы чыга албайт. Ошондуктан өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Ошо сыпатка ээ болуп элдем десе болобу? Ооба. Сыпатка, ошо арбайлык сыпатка, адамдык сыпатка, ошо жогорку сыпатка калыптанып туруп адамды эмдесе болот. 70% ошол адамдын эми тиет. 30% ошо угуп аткан, өсүп аткан адамдын өзүнүн аракети керек. Мына бул жерде айтып өттүк, өзүңдү кыйнава, жерибе, жазалаба деп. Кантип эми деп ойлонсоңуздар, бүгүнкү күнгө чейин эми адам жан дүйнөнүн жардылыгына күнөө кетирди. Ошол жөнүндө айтып өтөлү. Күнөөкөрлөр кечирилеби? Күнөө жасаган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Эгер адам ушул илимди угуп, жашоого жаралуу максатын билсе, кызмат милдетин аткарса, кайра жаралганга баргар болот. Өзүн таануу деген эми ааламдан келген өкүлсүз да, өзүн таануу, ордуна отуруу, күнөөсүн моюнга алуу, көмчүлүгүн оңдоо, бул өзүн жеңүү болот, бурулуш жасоо болот, күнөөсү кечирилет. Ошондо бул кандай деген сөз? Мына урматтуу улуу журтум, улуу кыргыз деп айтып атабыз. Кыргыз ааламда келген өкүл деп атабыз. Далилдери, дастандары, ааламдык байланыштар деп атабыз. Мына мен дагы ошо ааламдык билдирүүдө айтып атам. Мен кыргыз журтун ойготуучу, адамзатты куткаруучу көктөн буйрулган чыныгы инсанмын деп. Демек мен ушу көктөн буйрулганымды чындап таанысам, менде алдамчылык болбош керек. Менде жалган сөз болбош керек. Менде жаман сөз болбош керек. Менде жаман сыпат болбош керек. Менде улуулук болуш керек. Менде унчукпастык болуш керек. Улуу сыпатта болушуң керек. Кана сиздер деме өзүңүздөрдү тарбиялаңыздарчы. Улуу дүйнөнүн ээси экенсиздер. Мына улуу дүйнөдөн жаныңыздар келиптир.
Ошон үчүн кыргыз улуу дейт экен. Мына нур дүйнө, 5-дүйнөдөн. Нур дүйнөдөн жер алып келиппиз. Кайра нур дүйнөгө калыптанат экенбиз. Демек, нур дүйнөгө же ааламга сенин бир тал чачың кошо кетпей атпайбы? Ал тело менен жерде калып атпайбы? А телону эмне башкарып атат? Турпатты. Жан башкарып атпайбы? Эне атаңды сыйлаганда жан дүйнө. Жаның, ошо жан дүйнөң канчалык өссө, эне атаңды сыйлайсың. Ак, кара деп ылгаганда жан дүйнө. Кыздын бактысын майлаганда жан дүйнө. Боз баланы бурмалаганда жан дүйнө. Аял затын кыйнаганда жан дүйнө. Көңүлүңдү карайлатканда жан дүйнө. Мына жаныңыздан. Жан дегенди биринчи орунга коелучу. Жан дос, анан дене дос. Эми улуу дүйнөдөн келген болсоңуз, сиз уурулук кылсаңыз уят го. Улуу кыргыз болсоңуз, сиз калыс болбосоңуз уят го. Улуу кыргыз өзүн өзү таанып алса, улуттарды ээрчип адарса, ар улуттун улагасында калат. Өзүбүздү өзүбүз таанып алсак уят го. Же мисалга ата-атадай боло албаса уят го. Баладан да кем балдар, аталар бар да бүгүнкү күндө. Мына улуу кыргыздын сыпаты асмандагы алып кара куш делип атат. Кана бизде ошо сыпат барбы? Мына урматтуу улуу журт. Кантип тарбиялайбыз? Кантип өстүрөбүз? Күнүмдүк, утурумдук шайлоо мененби? Жок. Утурумдук саясат мененби? Жок. Утурумдук жашоо мененби? Жок. Кел улуулукка бир калыптаналы. Же түбөлүктүүлүккө бир мамиле кылалы. Мына түбөлүктүү ишти алып баратам мен. Калган нерсе кала берет. Утурумдук. Мисалга, ак-кара калдырып ийдик, көз караш калдырып ийдик. Бир мындай конкурентиңби же кошунаңбы же да бир мындай үй салса ошону ойлоп алып кызганган адамдар бар, уктабай чыккан адамдар бар ошонун мындай жетишкендигине. Өлсөң анын оокаты деле калып атат, ал деле калып атат, сенин телоң деле калып атат, ошо көзгө көргөн көзүң деле калып атат, жаның кетип атпайбы? Ал ошол ичи тарлык менен өзүбүз кирде болуп атпайбызбы? Ошон үчүн жанагы 40 күн сүкүттө отурган караңгы жерде деген. Бул менин башыман өтүп аткан нерсе. Ошончо адам тазарат. Ошончо жан дүйнөдө бир баланс болот. Өзгөрүү болот, изилденүү болот. Сүкүттө мынтип медитация отура берүү эмес. Ал жөн эле ойду тундуруу. Сүкүт изилденүү. Ой токтогондо анан ошондо бир жакшы ойлор келет, ошондо бир анализдер болот, ошондо иштебеген клеткалар, өлгөн клеткалар тирилет, өчкөн лампочкалар жанат дегендей кеп. Ошентип урматтуу улуу журтум, келиңиздер эми бир уят деген бир сөздү чечмелейли. Чын эле ааламдан келген өкүл болсок, мына калыстык жоюлган жерде касиет жоюлат. Касиет жок болот. Касиет болбогон жерде иш жүрүшпөйт. Ошол элде, ошол адамда, ошол мамлекетте, ошол жерде ушу күнүмдүк жаныбызды бага албай кошоматчы болуп калбадыкпы? Бир жанын ит деле багат. Бирок ит өлүгүн, жамандыгын көрсөтпөй кетип өлөт. Жамандыгыбызды көрсөтүп атпайбыз. Күнүгө канча мал, үй бүлөбүзгө, тууганыбызга, чөйрөбүзгө, элибизге, журтубузга уурулугубузду утурумдук мына башчылар жөн эле утурумдук эле бийлик үчүн эмнени гана кылбай атат. Элчиге өлүм жок дейт. Мына биз улуулукту гана сүйлөйбүз. Ошон үчүн мазар ээлери, арбайлар колдойт. Мен ааламдын сөзүмүн. Мен теңирчимин.
Мен Теңирдин сөзүн сүйлөйм. Ошон үчүн теңирчимин. Мен ошо Кудайдын сөзүн сүйлөйм. Акаевчи дегенде, Акаевдин саясатын жүргүзгөндөй. Мен Кудайдын саясатын жүргүзөм. Мен Аллачымын, Алланын сөзүн сүйлөйм. Жердик сөздү сүйлөй албайм. Анткени көкүрөгүм ага бербейт. Муну элчи деп коет, же тилмечи, же түшүндүрүүчү деп коет. Мына урматтуу журтум. Бүгүн ошо бизден кийинки дүйнөлөрдүн ээси арбактар же арбайлар жөнүндө сөз кылам. Өзүңүздөрдү бош алып отуруңуздар. Жол башчылык, жоопкерчилик деген эмне? Жол башчылык, жоопкерчилик бул Кудайдын буйругу менен адамзатка бурулуш жасоо үчүн атайын дайындалган Кудайдын түз көзөмөлүндөгү тилмештер, элчилер болот. Аткаруучу иштерин өз тиричилигинен өйдө тутунуп, туруктуу иш тутунуп, эл тагдырын биринчи орунга коюп, кол сунгандарга таза дили менен ааламды кызмат көрсөтүү жоопкерчилиги тапшырылат. Мына мен өз тиричилигимди тыштап коюп азыр биринчи күнү, 4-чү күнү эфирим бар деп, 2-чи, 4-чү, 6-чы базар күнү сабак өтөм деп, илимдин да бир түрүн жазам деп, ааламдан изилденип, энергия топтоп, ирээттеп. Мына бул жол башчылык. Жол башчы деп ушуну айтат. Эл башчылык деген кызмат эмне? Келиңиздер чечмелейли, ирээттейли. Эл башчынын багыты кайсы? Парз милдет аткарган, түштөн аян алган эл башчы кандай болуш керек? Парз милдет аткарган, түштөн аян алган, эволюция кыймылын, касиетин, табият мыйзамын сезе билген инсан элге башчы боло алат. Кудайдын көрсөтмөсүн көкүрөк менен сезип, сүкүт салып изилденип ген адамдар элге башчы боло алат. Отурумдуктар боло албайт. Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, бүгүн ушу арбайлар жөнүндө талкуу кылалы. Эми кыргызда сөз бар, арба ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деп коет. Кудай арбакка койдум деп коет. Кудай арбак жазаласын деп коет. Анан ушу арбайлардын укугу, милдети, түзүлүшү, эмне деген күч, милдети ушул жөндө сөз кылалы. Мына ушу жандос ааламга учканда дене дос өлөт. Мына 18-16 жаштагы 7 гүлүнүн 1 гүлдөй элек өспүрүм кайтыш болот. Жаны кайтыш болгондо турпат эчтекеге жарабай атпайбы? Аараганда 80ге чыккан адамдын колу буту жок болсо дагы жаны болсо жашай атпайбы? Көрдүңүзбү? Кеп жанда, рухта, арбакта болуп атат. Же иште ар бияка чыкканда биринчи дүйнөдө арбак деп айтылат. Дух. Экинчи дүйнө жайнат дүйнө. Жанагы бейиш ушу жерде эмес, көрдө эмес. Ушу жерге жеткенге гана адам азыр жанагы кээ бир адамдар аракет кылып атат. Жок, андан арда 5 дүйнө бар. 4 дүйнө бар. Мына. Ошентип арбактардын укугун, милдетин айтып өтөлү. Жан дос ааламга учуп, дене дос өлгөндөн кийин рух, арбак бийик аң сезимге ээ болот. Пендечилик жашоо алар үчүн өтө мажүрө аң сезимге ээ болгондуктан түштөн, көрүнүштөн азыркы күндө ар кандай бир аян сырдан, мындай төлгө белгиден, мындай эле жашоодон эле эгер төлгөсүн чыгара алса, Кудайдын илүү жаңы илимине чакырат. Рухтардын жердеги тууган туушкандары туура эмес жолдо болсо, Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан, ден соолугунан кармайт. Арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр. Мына ата жолундагылар айтып атты, ошо атадан пата чыгып атканда илим ал дейчү. Анан биз Куранды окучубуз, тигини аччубуз, анан кайсы илим деп анан келип ушул жерде турбайбы деп. Баягы ата-эне деле
колунда болсо баланы оку дейт го. Оку балам, мектепте оку, институтта оку, керек адам бол дейт. Ансыгандай булар деле түштөн берип атат. Мына жогорку күчтүн баары эле. Бирок адам өсө албай атат, күнүмдүккө байланып атат. Андан кийин арбактардын укугу. Ата бабалардын арбайларынын укугу адамзатты Кудай Алладан кийинки 6 катар аалам ээлери, сыйкыр керемет күчтөр, арбайлар кызматта көзөмөлдө. Чаңганың чана бериңиздер, бирок мен чана албайм. Көпчүлүк мындай көкүрөгүндө мындай куту бар, көкүрөгүндө бир керемет күчү бар кыргыз чана албайт муну. Орус да чана албай атпайбы, духе деп мисалы. Высшие силы деп айтып атат го. Ошондо караңыздар, адамга Алла жакынбы же арбай жакынбы? Арбай жакын сизге. Адам ата мына 7-жерде турат экен. Анан көрүнүп туруп Алланын буйругу менен адамзатка илим түшүрдү. Себеби адам ата обоне баштаган 7-чи дүйнөдөгү 7 катар ааламдын ээси. Алланын астында адамзат үчүн жоопкер экен. Караңыз мына. Атам деле мен үчүн жоопкер болгон. Кудасынын астында, ага тууганын астында, айлапанын астында, ааламдын, арбайдын астында тарбиялоо үчүн. Ансыгандай ушу арбайлар. Арбайлардын укугу адамзатты тейлөөгө укукту. Адамзатты тейлөөгө. Мамлекеттерди чагыштырууга укукту. Жан алып жан салууга укукту. Мамлекетти эмнеге чагыштырат дегенде, кыргын сүргүндөн кийин адам тобосуна жанат экен, да деле бир тарбиялоонун жолу. Мына түштүктө тополоң болгондо койчу деп калды го. 7-апрелде койчу муну аягы деле чыкпайт окшойт, кое туралчы деп калды го. Өлүм жетим келип алып барат экен. Жан алып жан салууга укукту. Мына молдокелер деле айтат го. Жан алгыч келет, Кудай жөнөттү деп коет го, молдокелер деле. Ансыгандай бу жерде деле ошо ошондой кеп. Жан алып жан салууга укукту арбайлар. Ана мына кыргызчылык деген илим түштү. Муну мыйзамдаштырууга укукту. Себеби ушуга үндөп атса, пенделерин өстөп атса, жан дүйнөңдү өстүр деп атса, эми мына ошо мыйзамдашат. Мына биз алып бара айтабыз азыр образно мындай баарын бириктирип алып, активдештирип алып. Каршы эч ким чыккан жок. Кошулуу көп, түшүнгөн көп, колдогон көп. Бая каршылаштар азыр элчи болуп калды, калыс болуп калды. Ушуну мыйзамдаштырган кой. Милдеттүү, укуктуу, укугу бар арбайлардын. Кыргыз улутун, деги эле улутун жеригенди, тааныгысы келбегенди айыптоого, кырсыктырууга укуктуу. Баш бармагын көрсөттү кыргыз журтуна бир генералдар. Бүгүнкү шарты кайда алардын? Кайда? Падышалар тааныбады улуу журттун ыйыктыгын, көктөн келгендигин, көп укугу бар экендигин. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн улутуңду жерибе. Улутуңду жерсең, энеңди жергениң, атаңды жергениң, ичиңдеги ичип аткан сууңду жергениң, басып жүргөн жериңди жергениң, жеп аткан наныңды жергениң болуп калат. Кыргыздын душманы кыргыз деп айтам дегенде, жок андай эмес. Кыргызды жуурулуштур. Кыргыз бир чоң журт, чоң ис. Улутуңду жербе. Кыргыз журтунан, кыргыз мамлекетинен батыштын жол жобосун жоюуга алууга милдеттүү. Жакында жоюлат. Бул батыштын жол жобосу менен кыргыз өспөй калаарын билет, өнбөй калаарын билет, кыямат күнгө жакындап калганын билет. Анан алып салат. Бул менен өспөйт экенбиз деп. Муну эл алат жакында. Элдик сот деген пайда болот. Элдик кеңештер пайда болот. Элдик орток фонд пайда болот. Айылга байлар акча салып, аны эл бөлүп берип, кайра айына жыйнап берип, башкага берип, ушундай өнүгүүнүн жолу башка, проектиси башка. Мына ошентип отуруп,
Кыргыз мамлекетинен батыш жол жобосун алып салууга арбайлар мына ушулар кийлигишкен үчүн иш жүрбөй атат. Ааламдык мыйзам, ааламдык эми булардын мыйзамы жүргөн үчүн адамдык мыйзам түшүп атат. Мен айтып өткөм, от, суу, таш, аба, табият, жер адамын улуттарды кыргыз журтуна табигый илимге багындырат деп. Мына кечээ Португалияда болуп өткөн лесный пожар, Франциядагы пожар, ага ким каршы чыгып атат мисалга? Эми ошентип издентет. А бул жерде так жазылуу, табияттын кырсыгын токтотуп бер деп, арсыңалай батыш сизге кайрылат, аныктамасын бериңиз деп. О адамдын жан дүйнөсү өспөсө кыргын сүргүн болот да. Мына булардын иши, же инопланетандардын иши деп. Чоң-чоң эле өлкөнүн башчылары айтып атпайбы, погоданын бузулушу бул НЛОлордун иши, НОлордун деп мисалга. Арбайлардын укугу бар, ар бир инсанга түз эле буйрук берүүгө. Мына оюң менен. Жакшы ой дегеле Кудайдан келет, көктөн келет. Билсеңиз. Ар бир инсанга түз эле буйрук берүүгө укуктуу. Өз алдынча кыргыздарды топтоп алып, мамлекетти алып берип, түптөөгө, каржылоого, колдоого укуктуу. Мына азыр ошо кыргыз аябай козголуп атат. Кыргыз экенбиз, кыргыз улуу экен, жана башка манасчылар бирдеме болуп түшүнүп түшүнбөй эле биригип атышат. Сүзүп көрдү тиги буну. Себеби кыргыз өлкөсү түптөлүш керек, дүйнөгө көчүрүлүш керек. Жаңыча менталитет, жаңыча идеология, жаңыча түш жоору, жаңыча ой жоору, жаңыча бир көз караш менен. Арбайлардын укугу бар. Элдин талабын күчөтүп туруп, эч нерсеге баш ийбей турган бийиктикке жетектөөгө. Бул революция мындай айтканда. Элдин талабы күчөйт эми. Анан эч нерсеге баш ийбейт. Элдин сөзү эп болот, бийликтин сөзү бир тыйын болот дегенде кеп болот да. Эски саясаттын сөзү. Кайсы мамлекетте болсо деле. Азыр ушинтип атат мына. Бат эле кайра мындай Евроньюсту карап көрсөңүздөр, новостьте. Бир мамлекетте шайлап атат, кайра эле 2-3 айда жерип атат. Себеби аалам күчтөрүнүн талабы башка болуп атат. Өз билгенде ишарат менен башкаруу укуктуу. Адамдарды кийип алуу укуктуу, сыр сыйкыр болуп киет. Ошентип арбайлардын мына өткөндө биз айтып өттүк эле, аялдын укугу, милдети, эркектин укугу, милдети, мындай жалпылаштырып Кудай арбай табият кылып келип, баланын эне, кыздын, өспүрүмдөрдүн милдетин, анын тарбиялоон жолдорун эми азыр арбай жөнүндө сөз болуп атат бүгүн. Урматтуу улуу журтум, рекламалык тыныгуу бар экен, андан сөзүбүздү улайлы. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, азыр эмне болот дегенде жаныңыздарга батпай каласыздар, аябай изденип калат. Пендечилик жашоону могу жарык өчтү, кутушту. Эч ким мындай кайталанма жашоону деле жактырбай калат. Эч нерсе таппай калат. Анан аргасы жок. Мындай ааламды карай, же ааламдык түшүнүктү карай өсүүгө аракет кылат. Биздин оператор балдарга айтып койсок, ушу көрөрмандар чалып атат, үнү чыкпай атат деп бир кайсы районда алып жооп берип коюңуздарчы. Мына арбай. Арбак башка. Бул экинчи эле дүйнөдө. Арбай башка, бул жетинчи дүйнөдө. Ошентип анан арбай бул ким, дегеле адам ким дегенде, мына ушундай сары ак түстө адам пайда болуп, анан адам атамын деп, анан шарт окуп, анан илимдин башаты берилген. Андан кийин ал жарыкка чыгып, арсыналайга өтүп, керемет касиет кошот берилип, анан илим жазылган. Бул биздин башыбыздан, менин башыман, илимдештерим башынан басып өткөн иштер бир кызыктуу, бир жомок катары болду. Күндөрдүн биринде ушундай бир ойго байланыш катары берилет. Кален Сыдыкованын ручкасы жерге түшүп калды, барып батасын алыңыз, жазасыз деп. Ал кишини тааныбайм, бирөөлөрдөн сураштырып телефонун таап чалсам,
библиотекада иштейт экен. Анан барсам, ой, Арстан келет деген, бата бер деген, алдыңа кетейин. Сенсиңби? Мен эмнеди, кимди айтып атат дедим деле. Биринчи жолу көрүшүп атабыз. Анан ачык экен, анан ошо эртең келе кой, бата бер деген мага дагы деп түшүнө берген окшойт. Анан ошо эртеси бир батасын берип, анан ошентип бир мындай ирээттөөлөр, улануулар, жазуулар болгон деп айтсак болот. Анан муну эч ким чана албайт, сиздер ушу түш аяныңарды аябай аңдышыңар керек. Мына эми ушу арбай Кудайдын астында, Алланын астында жоопкер. Ошондо 6 катар дүйнөнүн ээси ким? Адам ата обоне баштаган, жерде жашап өткөн эле адамдын рухунан түптөлгөн. Манас атамдын, канке энемдин, пайгамбарлардын, нечендеген бир ыйык адамдардын рухунан эле түптөлгөн. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсыз Арстан агай. Мен түшүмү жорутайын дедим эле. Мен бир 7 аял ошолорго 7 жоолук салып атам да, чоң жоолуктардан. Жакшы. Сөзүбүздү улап коелу. Ушул 7 катар дүйнөнүн ээси адам ата ойной баштаган арбайлар. 7 катар аалам жерде жашап өткөн адамдын рухтарынан түптөлгөн. Аалам ээси ким? Адам ата обоне. Адамзаттын теги ким? Адам ата обоне. Демек, сенин жаның ааламдын ээси, турпатың жердин ээси. Мисалга, ошондо 2 дүйнөнүн ээси адам болуп эсептелет. Мына азыр кор десе жаның ааламга барат. Ошон үчүн арбай деген бул адам менен бир. Арбак тирик, арбай тирик, сен аны көрө албайсың, арам акыл оюңду жое албайсың, андан көрө көөдөнүңдү көктөндөр, акыретте арбай адам экөөнү бөлө албайсың дейт. Мына арбайды эч ким чана албайт, жок деп да айта албайсың. Анан ал арба көрдү жатпайбы, анан ал Куранга мукташ деген, ал жанагы чала молдо дин бусат дегендей, чала сабастар дил бусат, түшүнбөйт алар. Ал жерде теола жатат. Аны кушка берсең деле окшош, куртка берсең деле окшош болуп атат. Бу жерде могу дүйнө, жан дүйнөнү, же арды, же рухту, же жанды өстүрүүчү гана дүйнө. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Мен түшүмдө уулум каза болуп калганда, ошол кайра каза болуп калат да. Жакшы. Эжекенин түшүн жооруп берейин. Эжеке, сиз өзүңүз жөн адам эмес экенсиз. Сиз ошо энелерге ак жоолук салып атпайсызбы? Бул ак жоолук сиз мындай бир себепкер болот экенсиз. Баш кийим өзү бул башатта деле белгилет, мындай кыргызчылыкта деле. Бул жерде түш аянда дагы ошол окуп берейин. Муну мен жатка эле билем, бирок мындай тагыраак болсун китепке карап. Ак кийим бул ак жол, ак иштер Кудайдын жолу. Сиз себепкер болот экенсиз, бирөөлөрдү мындай агартат экенсиз, жан дүйнөсүн өстүрөт экенсиз. Энелердин, мисалы мынтип коет го, жана ата жолундагылар бир ак материал алып барып туруп анан күмбөстүн башына жабат го, ошолорду көтөрдүк депчи. Анан ошондо бул жерде так берилет. Мурунку мына биздин ата тег арбайлар мынчалык түшүнүк болбогондон кийин бирөө менен жамандашты, урушту, керек болсо өйдө төмөнгө барды, күнөөлүү кетти да. Ааламга жаны. Эми ошолордун арбагын сен актай аласың дейт. Эмне кылып дегенде, сен ошо элди ак жолго бийиктетип, жан дүйнөсүн бийиктеткенде ата тегиңдин арбайы акталат дейт. Эмнеге дегенде, сени жаратып кеткен. 7-чи атаңбы, 70-чи атаңбы мынтип өстүрүп. Ошон үчүн сиз ошол ата тегиңиздин арбайын да актайт экенсиз. Кызматын баягы эненин сүтүн кандай актайм дегендей. Азыр ошол арбайлардын түшүнүгү ушул болот. Анан экинчиден ушу элди да агартат экен. Сизде ушу умай энелик, жеренедей болгон, ошо обонедей болгон бир чоң касиет бар экен. Сиздин түшүңүзгө карап кубанып калдым. Муну эми тактоо. Сиз мындай бир көз ачык айтат го, бир умайлык же бир мындай бала кармап кой деген. Бу жакта ааламдан берилип атат. Бул такталат. Экинчи эжекем айтып атат, ушу өтүп кеткен балам түшүмө кирип атыптыр, кайра эле өлүп атыптыр деп. Өтүп кеткен балаңыз бул арбай болуп, жогорку күч болуп саналат. Сизди түш аян катары өйдөлө деп атыптыр, өс деп атыптыр. Ошондой мени акта деп атыптыр. То есть могу арбайлык
инопланетандык жогорку сыпатка өс деп атыптыр. Мына биз айтып атабыз азыр ааламдашуу болот, же ааламдык маданиятка калыптаныш керек, же ааламдык түшүнүккө өтүш керек деп. Анысы кандай ошо түшүнүккө өтүп атыптыр. Анан ошо өлүп атат дегени мындай. Анан сизде да ошо психологический өлүм болуп кайра тирилип атыпсыз. Мисалы, нерв болуп, анан кайра тирилип. Нерв иштетет го адам. Анан ошо кезде койчу ушуга да кийинби дейт го. Ошондой мындай психологиялык өлүм деп берилет. Мына эми психологиялык өлүмдөн өтүп атыпсыз өзүңүз дагы. Анан ошо арбайлар коштоп колдоп атыптыр. Белги берип атыптыр, өстөп атыптыр. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, бул дүйнөдө азыр түзүктөп жашоо үчүн ошо аалам сырын билиш керек. Ушул жакта сен жаның келди. Мисалы, республикадан жөнөттү районго, ошол жакта оңдочу депчи. Сен ошон үчүн кызматка келдиң. Жаныңа карасаң, ошондо сенде жоопкерчилик болот. Ошондо 1 секундта 1 доор өтүп атат деп убакытты чындыкка анан туура пайдалан. Болбосо телого карасаң ичишиң керек, анан ойношуң керек, анан убакыт өткөрүшүң керек. Анан андай болбой калат. Ал телого карабаңыздар, иштеги жаныңыздарга карасаңыз жоопкерчилик ошондо чың болот. Мына ошо сөзүбүздүн башында, эфирдин башында айтып өттүк. Улуу дүйнөдөн келген экенбиз, Анан эми улуу адам ушундай майда ишти кылабы? Улуу журттун балдары ушундай ынтымагы кетеби эгер өзүн тааныса? Мына азыр ушу мен президент болом деген жигиттер чыгып атат. Анан акча беребиз деп атат. Ал өзү туура эмес го? Ал өз кызыкчылыгына гана бар айтат. Башкага барган жок. Акча берип атпайбы? Уят ал. Взятка берип атат элге. Мына ушу улуу журтту эгер өзүн тааныса. Эл сүйрөп чыгыш керек да. Сен бол, сенин энергияң бар, сенин касиетиң бар, сен келечекти билесиң же деген жабир мындай салмагы менен. Ана азыркы күндө 1 миллион коюш керек, 30 000 кол чогултуш керек. Антип чыгайын десең, аны камайт, өздөрүнүкүн өткөрүш керек. Бар жерде өздөрү эйлеп алган. Ушу калыстык, ушу улуулук бу мисалга. Же аксакалдардын оозунда бир улуу сөз калган жок. Жок, конечно, анткени өзүн тааныбайт да. Ошолор ушак айтып атат. Улуу кишилер. Мындай уяласың жанында тургандачы, тез эле кетейинчи дейсиң. Оор, кыргыз аябай кырсыкты. Улуу журт аябай кырсыкты. Ошо көкө теңир туюп, билип туруп анан илимин түшүрүп атат да. Баягы кырсыккан чөйрөгө дин түшкөн дегендей. Энелер кырсыкты. Отурумдукка эне атадан көргөндө ошо жаштар кырсыкты. Бурулуш жасоо үчүн мезгил келди, урматтуу журт. Ар бир адам өзү бурулуш жасаш керек. Жан дүйнөсүндө бурулуш жасаш керек. Чукул мезгилде бурулуш жасаш керек. Түшүнүгүң ушу илим алып, түшүнүгүң канчалык бийиктесе, турмуш туткунунан оор сыркоодон кутуласың. Түшүнүк бийиктесе майдаланбай каласың да. Кокуй, жаныма карайм мен. Бул дүйнө, могу корпус көрдүм да, картошканы эле чел кабып отурбайбы? Ал картошканын чел кабы жакшы сакталса ичи чоңоет да. Мына бул жерде так берилет. Ушу жер жашоодо жаныңды өстүрүп, чоң жанга ээ болуп, 6 катар ааламды түптөөгө сен милдеттүүсүң деп. Аякта да кайра милдеттер бар. Мына милдеттерин акып өттүк. Адамзатты тейлөөгө укуктуу деп алар. Мына бир чоң Кудай бар. Аны биздин аң сезимибиз жетпейт. Кудай минтип айтты дегенге да мындай майдалатканга акыбыз, укугубуз жок. Бул жерде так берилет ушул. Кудай кызматын адам актай алабы деп. Жок. Кудай кызматы салмактай дагы, актай дагы, айта да алгыс. Ал эми адам алсыз, өтө мажүрө аң сезимге ээ. Бул турмушта Кудай кызматын актаганга жетише албайт. Өзүнүн касиетине туура эмес жолго түшүп кетет дагы, өмүр бою кырсыктайт. Кудай каарына калат. Караңыз, не деген керемет так.
Кудай кызматы мына табиатты жаратса биз үчүн, отту, сууну, ташты, эгинди берсе, ушуну актай алабызбы? Жеринин кызматын актай алабызбы? Бир жылы ошо биздин ат башы жакта бир кандай жерди кытайларга беребиз десе, ана бир аттуу баштуулар кишилер барганда, эл ушинтип эле айтты. Ушул жерди беришибиз керек ал бул дегенде, биз эми ал жерде аралашкан жокпуз, уктук. Эл деген эл да. Сен бергиң келсе бул жерде энеңдин, атаңдын сүйүгүн касып кет бул жерге. Биз бербейбиз деп. Караңчы, не деген керемет, не деген сөз, не деген бул кыргыздын ыйыктыгы. Кыргыз азыр ошон үчүн кыргыз журтун ойготуучу бул арстан алай болуп атпайбы? Мына ойготуп атам. Ар кандай мактап дагы, коштоп дагы, кайра намуска тийип дагы, ар кандай айланып келип. Анан кантип арбак жок деп айтабыз? Айтат эми, маңкурттар айтат. Өзүн тааныбагандар айтат. Тегин билбегендер айтат. Арбайдын кереметин билбегендер айтат. Энесин деле айтат эртеңчи. Сен акмаксың деп айтат. Алчы көрүп турган энесин. Мен сенден кыйынмын деп. Атасын деле айтат, сен акмаксың деп. Не болуп калыптыр арбайды айтыш. Айбан сыпатка түшүп кеттик десек жаңылбайбыз. Аябай ылдыйлап алдык. Аң сезимибиз өтө пас. Кырсыкты кыргыз, кырсыкты. Өзүнүн тегин, өзүнүн жерин, өзүнүн элин тааныбаган эл кырсыгат. Бөтөн элди ээчип алдык, көз караш калтырып алдык. Жылтыр-жылтырга кызыгып алдык, байлык бийликке умтулуп алдык. Обал соопту билбей калдык. Түш аянды эске албай калдык, төлгө белги чыгарбай калдык. Жаман адам жок, урматтуу улуу журтум. Жан дүйнөсү жабыркап калган адам бар, жан дүйнөсү жарды болуп калган адам бар. Ошол жаман деген адам сенин бул көзкүң, ошондогу кемчилик сенде жок, өзүңөн изде. Аны көрүп, жаманды көрүп, анан жакшы адам баркын билесиң. Өстүрүү керек, өйдөлөтүү керек, бөлбөө керек. Кээ бир адамдар айтат, ушу арстан динден чыгып кетти. Мен динден чыккан жокмун. Диндегилер бөлүп коюп атат го. Мен мусулман, ал христиан деп. Мисалга. Бөлүү болбош керек өзү. Мен эркек, ал аял деп. Бөлүү жок да. Адам баарычы адам. Адам деген бул чыныгы жаратуучу, могу дүйнөнүн ээси. Өсүү болбой атпайбы жерде? Анан ичине жин кирип кетиптир деген сөздөр болот. Бирөөнүчү жини бар деп. Жин жок. Там бар, кан бар, жан бар. А жин жок. Жөн адам деле жаны, ал жан. Жана жин кирди деген. Жаны өз ордун таппагандан ал жинге айланат. Азыр деле сен мындай жанына туура келбеген иш кыл, жини келеби? Балаңдын жини келет азыр жанына мындай өзүнө мындай туура келбеген мамиле кылсаң. Балаң жини келет. Кенедей наристенин жини келет. Чоң адам эмес. Ошол эле жин деп кеткен, ордун таппаганы. Эгер сиздер ошо жаныңарды рамкалай берсеңиздер, сиздерде жин оору таза пайда болот, жин пайда болот, нерв оору пайда болот, көтөрө албаган, ушунун баары эле жин. Айныган, жана балдар эмнеге больницага түшүп атат? Жанын өстүрө албай атабыз биз. Эфир менен өстүрүш керек эле. Ошо КТР элтерди талкуу кетиш керек эле. Ушундай суроо жооп болуш керек эле. Анан жаны өз ордун таппай атат. Мына бизге эжагайлар келет. Ушу талкуу менен аябай өстүргөндө калчылдап келген болот, нерв иштетип, кыйкырып, өкүрүп келген болот. Мени жин барды деп келгендер болот. Ушул жакшынакай эле ордун таап берип койсоң эле. Ордун таап, өзүн таанып, духу көтөрүлүп, жашарып, баягы жин деген оору жок. Кайда бар айтабыз, урматтуу улуу журтум? Биз өсүүгө бар айткан жокпуз. Биз тоого барбай эле кайра чөлгө түшүп атабыз. Барбы жин? Жок, жин өзү жок. Ананын бычак такап, анан камчы такап, анан палекет кылып, анан анын алы келбей, анан жети молдого бар деп, анан 70 молдого бар деп атып эле эчтеке жок. Жаны башканы каалап атат. Мына бир жерге барып деле айтат го.
Жакпады жер, батпай койдум. Жаккан жок дейт го. Ал эмнеге жакпай атат? Жаныңа батпай атат, туура келбей атат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздар. Мен түш боюнча сурайын дедим эле, акка киргенде бийик тоолор, анан кийин деңиздер киргенде бул эмненин белгиси? Ошол жөнүндө. Жакшы. Бийик тоо бул бийикке ташуу, бийик тоо бул бийиктикке жан дүйнөң өстүп атканы. Анан ошол таза суу, деңиздин түшкө киргени, баягы вода держит информация дегендей эле вселенные знания, это вселенные знания, ааламдык илим. Ушул таза суу түшкө кирсе, ошо ааламдык илим аласың. Анан жан дүйнөң рухуң мындай биздин түшүнүккө жетесиң. Канчалык түшүнүң бийиктесе эле карылык деле жок, өлүм деле жок, кайгы капа деле жок болуп атпайбы? Анан бул жерде мына адам өзүн таппаганда анан ааламдык сыйкыр күчтөр анан адамды жазалай турбай, кырсыктатып, ден соолугунан, ишинен, пикир келишпестиктен, аң сезиминен, байлыгынан, пулунан, малынан, бала чакасынан эң жаманы. Эң жакшы жерге өргөн жериңди карап атат. Мына падышаларыбыз да качкан кеткен боскон, өзүн тааныбаган, элди тааныбаган. Бар эле го байлык, бийлиги. Бирок бул жерде ооматынан, байлыгынан, пикир келишпестиктен кырсыкты го. Ошон үчүн мына сенин байлык, бийлигиң бул ааламдык түшүнүктө, ааламдык мыйзамдын астында бир тейин экен. Ушундай болуп чечилет. Жакшы түшүңүз бар экен. Өсүңүз, өйдөлөңүз, башка багыт жок. Жаныңызды өстүрүңүз, жан дүйнөнү өстүрүңүз. Азыр көр дегенди унутуп эле коюңуздар. Ошон үчүн жана тибеттик кыргыздар кушка өреткен десе деле ойлонуп калдым. Куртка өргүчө кушка өргөн деле оң экен деп. Анан ал жерде эмнеге кушка өреткен десе, Жолдошбек Султанов айтып атат да, мындай түшүнгөнүм дейт. Бая рух дейт, арбак. Турпатты издебесин деп кушка өреткен деп. Кимди көмөткөн дегенде ошол Ясыпат, жана 280-300кө чыккан адамдар, мисалы, ошол эл арасында бир мындай энергия иштеткен, сыйкыр иштеткен, же ошо кыргызчылыгын иштеткен. Ошол адамдарды касып, турпатын туз аралаштырып көмүп коет экен деп. Туздан адам баягы турпат чирибейт экен да. Аны ошол жерге барып баягы арбактын сыйын кылып, Куранын окуп дегендей, тилегин айтып, мындай кеңешип, ал жерге ошо таза нур энергия түшүп турат. Бул таза жашап өткөн эле адам эле деп мына. Ошон үчүн бул жерде анан эле байыркы анан теңирчилер минткен, анан палекет дегенге болбойт, урматтуу молдокелер. Кичине тарбияланыңыздар, башка жолго түшүп алдыңыздар. Мезгил өтөт, түшүнөсүздөр бул мен айтып аткан сөздү. Сыйына бер, маселе жок, өсө бер, маселе жок. Бирок саясатыңды бирөөгө жаппа, үй кыдырба. Менин ата тегимдин арбайына өзүңдүкү жок болсо шек келтирбе. Манас атам баштаган Кудай сыпатын кийип жүргөн, нурдан бүткөн Манас атама шек келтирбе. Биз ишенип атабыз, пайгамбарлар болгон десе ооба, ыйык адамдар болгон, осуяттары туура. Ага биз ишенип атсак эмнеге биздин Манас атага шек келтирип атат? Жок, болгон эмес деп. Кошобой коргон турат го. Башканы мейли, башка жер жок дейли. Каркыра жайлы коргону турат го бүгүнкү күнгө чейин. Демек бар болгон да. Ата бабаңардын арбагына шек келтирип албаңыздар. Андан көрөк дээриңиздерди тыңшаңыздар. Эртең кор деп жаның барганда ошол жака барат, эмне деп жооп бересиң? Бир жанымды бага албай, ошо сырттан бир пул алып, ошол жака бир элди ыйык деп ошол жака айдадым деп жооп бересиңби? Ошондон бир 10 миң доллар түштү, ошого жан бактым. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү келинчегимди, баламды ошо менен каржыладым деп жооп бересиңби? Не деп жооп бересиң? Эгер арбак жок болсо, мына бирөөнү бирөө өлтүрөт бул жашоодо. Көп өтпөй өзөлөт. Капырды кан кой берген жок, арба кой берген жок, ата тегин арба дейт. Ал буяка чыкканда күчтүү экен да, бир себеп менен алып кетет экен. Көп өтпөй өлөт го. Буга далилиңер жокпу? Мазар ээлери жок дейт. Мазар ээлери бар. Көп адамга ишарат берет. Көп адамга керек болсо тазалап кызмат берет. Ал энергия алуу таза жер. Ал жерде ошо сый, ошол жерде урмат, ошол жерде бир
кыргыз батасы менен назары менен мазары менен жаратат делген мунун баары бекер эмес да. Башатка кайтышыбыз керек болуп калды азыр. Бул башат деп айтылат. Башатта табият бейиш болгон, адам жаратуучу болгон, адам пендеге айланып алды. Мына могу сыпаттан түшүп отуруп бияка түшкөн кезде анан ошо диндер пайда болду. Ар кандай агым бир белалар пайда болду. Алар адамды бурмалады. Улам бир нерсени саясатка айландырды. Разруха, мисалы дүйнөдө саясат ошон үчүн соңуш болуп атат да, эки тарап, үч тарап. Ошого киргизип алып адамды. Азыр кайтчу мезгили болду. Өйдөлөөчү, өсчү, өзгөрчү мезгили болду. Урматтуу улуу журтум. Айтып отса сөз көп. Ошол жерде так берилет. Ошо адамдын кызматы, арбайлардын кызматы, Кудайдын кызматы, милдети деп да берилет бул жерде. Ошо Кудайдын кызмат милдетин окуп берип коеюн. Кудай, Теңир, Алла ааламды, мына ааламды. Бияк бир өзүнчө аалам экен. Бул жер жашоосуна кошулбаган. Табиатты, адамзатты тейлөөчү улуу күч, жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин сөлөкөт чексиз кудурет. Караңызчы мына Кудайдын милдетин. А булардын милдети да бар, бунун да милдети бар, адамдын дагы. Бирок адамдын милдети жеңил. Баягы Мерседестин 220 лошадиная сила деп койгонго мисалы, мындай седан эле берип атат го 5 орундук. Анан чоңоюп атат го мисалы. Анысы кандай биз көтөргүдөй эле сыноо, көтөргүдөй эле иш милдет, көтөргүдөй эле кызмат, көтөргүдөй эле ырыскы берилет. А биз ашыгыраак алып болуп атпайбызбы? Урматтуу улуу журтум, мунун баарын неге айтып атабыз дегенде, бүгүн адамды өстүрүш керек болуп атат. Ошондо коррупция жоюлган атат, ошондо сойку жоюлган атат, ошондо өзүн тааныбастык жоюлган атат, ошондо жерене тынчыган атат, ошондо адамдын жан дүйнөсү өскөн атат. Келип алып туруп эле мен жыргатам дегенде эми кантип жыргатасың? Сен жан дүйнөсүн өстүрчү, өстөр менен өстөр оокат кылат. Сен өзүн таанытчы, ошондо улуусун урматтайт, кичүүсүн ызаттайт. Ошондо улуу аксакалдар өз ордуна отурат. Кокуя улуу аксактардын сөзүнүккө калбайын, сөзүнөн сынбайын, кырсыктап калбайын деп кичиктер өз ордун билет. Азыр жаштар келсе кыйратат дегенде өчөсүң да. Жаштардын акылы толо элек. Көрсүн дагы, кыйратпайт аларчы. Кырсыктырат тетирсинчи. Жашасын бир аз. Опыт алсын, өзгөрсүн, өйдөлөсүн, толсун сезими, клеткасы. Бул сын айтуу эмес, бул ааламдык билдирүү. Ааламдык билдирүүдө керек болсо кыргыз журтунун өнүгүү баш мыйзамы бар. Идеологиясы бар, менталитети бар, түш жоорусу бар, караңгы сыры бар, ачыкта кантип жашоодо, баланы кантип тарбиялоо, бардык нерсеси бар. Дин, пайгамбарлар жашоосу кайсы доордо болгон, эмне кызмат кылган, ушуга чейин бар. Мына пайгамбарлар жашоосу 2000-жылга бурулушка чейин өз чөйрөсүн улуулукка калыптандырып келген кабарчы касиеттүү адамдар. Алтын доор айырмасы, ар бир адам табыгы илим алып, алтын доорго ааламдык түшүнүккө ээ болот. Пайгамбарлыктан бийик түшүнүккө ээ болот барып. Ал ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Кайра көз ачыктар менен көкүрөктүүлөрдүн айырмасы бар бул жерде. Көз ачыктар ак жолдогу адамдар. Намазын окуйбу, ак жоолук салынып жүрөбү, бирок аалам менен такай байланыша албайт алар. Бир күн үсүлүп калып, бир күн илинип калып, бир троллейбус линиясы жолдон чыгып кеткендей болуп. А көкүрөктүү алтын доордун башчыларын Көкө Теңир өзү жетектейт. Көк өрөкө, көк теңир кереметтери кеңеш берип турат. Демек көкүрөктүүлөрү бийик. Молдолордун айырмасы. Алар ак жолдогу адамдар, бирок табыгы мынау сверхъестественный илимсиз адамдар. Ак жолдогу адамдар маселе жок. Табыгы илимсиз болбогондон кийин эски нерсе жарабай калып атат.
Кайры саясатчылар менен алтын доордун башчыларынын айырмасы эмне? Байлык бийликтегилер. Аларда байлык бийлик деген эле дем күч бар. Баягы удостоверениени салып алып следователь кыйын боло берген го. Анысы кандай ошондой эле бир дем күч бар байлык бийлик ээлеринде. Башка эчтеке жок. А экеси кырсыккан, алар адам сыпаттан чыгып кеткен, табыгый мыйзамдан чыгып кеткен, табыгый жүрүм турумдан чыгып кеткен. Араганда карапайым элде касиет бар. Урматтуу журтум. Мына сумкам ушу ак үйдүн тегерегинде жүрүп эскирди. Ушу депутаттар алып кетет экен, ушу бийликтер бир нерсени буруп чыгарып экен. Билим берүү министрине бардым, маданият министринде көрүнгөн депутаттардын Россияга чейин бардым, Единая Россиянын тиги штабына чейин. Ушулар угарып экен, ушу орус менен кыргыз дүйнөнү жетектеп кетиш керек эле. Орус эли ушу адамзат сактап калуу үчүн күрөшүш керек эле деп. Канча деген пулдарым ошо жолдо, самолетто, гезитте, теледе калды. Бирок акталат мунун баары. Ошо азыр карапайым элге таяныш керек. Себеби карапайым элде касиет бар. Тез ойгонот, тез ордуна табат. Анан карапайым эл анан коем, бул деле биздин бала деп, анан көз ачыкты, ар кандай жолдон чыгып кеткендерди, байлык бийликте жүргөн, бузулуп калгандардан карабай калат. Урматтуу журтум, бүгүн ошо арбайлар жөнүндө сөз болду. Ошо ата тегиңиздердин арбагы колдосун, Кудай арбак колдосун. Көкүрөгүңүздөргө бир байланыш берсин, көкүрөгүңүздөргө бир түш аян берсин, көкүрөгүңүздөргө бир бийик дух берсин. Ар бир адам манасмын деп жүрүш керек дейт. Манастын айкөлдүгүн эске алыңыздар. Ошондой айкөл болуңуздар, ошондой кечиримдүү болуңуздар. Өзүңдү жеңүү үчүн бирөөнү жаңыдан кабылдаңыздар. Ошентип ата тегиңиздин арбагы колдосун, Кудай арбак колдосун. Арманыбыз жок. Мына көктөн илимин берди, илими менен кошо керемет касиетин, жолун берди. Илимиңди алып эле бир жолуңду таап калыптанып алыңыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт байыды, урматтуу журтум. Дагы эми суроолор боюнча агайды менен суранып, дагы эл менен сүйлөшүп, кичине жарым саат узартаарбыз, барып. Ушул бир түндө эски түшүнүүңүздөр кетсин түн менен, эски кырсыгыңыздар кетсин ошо түн менен, жаңы күндөр бир жакшы күндөр болсун, көкүрөгүңүздөрдө бир жаз болсун. Жан дүйнө ушу жаратылыш кереметинен куралган. Жан дүйнөңөр өссө, жаратылыштагы түркүн коопсуздуктар, кыргындар, кырсыктар токтойт. Анткени эл менен жер киндиктеш, ушу жан дүйнөңүздү өстүрүңүздөр. Кудайдын табият, Кудайдын кабарчысы, жазалоочусу, аткаруучусу ушу табият бизди жазалабасын, Кудай арбак жазалабасын. Урматтуу журтум, жөнөкөйлөштүрүп барып азыр тереңдетип баратам. Бул чындык, мен ааламдын гана сөзүн сүйлөйм. Ошо өзүңүздөрдү тааныңыздар. Анан ошо 2, 4, 6 базар күнү ошо Лебединовкада эртең мен 10 сабак болот, 1 бүтөт. Барбасаңыздар арманда каласыздар. Себеби күн өтүп кетет. Кырсыгып каласыздар, кечигип каласыздар, кыйналып каласыздар. Бул жерде так берилет. Эгер ошо эмоциядан чыкпаса, адам кырсыктайт. Ошо кара ою өзүн күйгүзүп коет. Жана рак, шишик деген оору ошондо пайда болот. Ошон үчүн башыңарды күн башка айлантып, башка дүйнөгө, бийиктикке, боек жомокко иштетип алыңыздар. Анан байланыш телефонубуз ушу WhatsApp 706 988 188. Анан YouTube'дан дагы балдар асмас көчүрүп атат, ошондон көрсөңүздөр болот. Жан дүйнөңүздөрдө бир ачылыш, козголуу, ойгонуу болсун. Өзүңүздөрдү тааныңыздар, эки дүйнөнүн ээси экениңиздерди, улуу экениңиздер, анан улуу сыпатыңыздар калыптансын. Эмки берүүдө ушул жуманын 4-иш күнү кечки саат жолукканча сак саламатта туруңуздар.